Мына билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларынын бардыгына тапшырма койду. Губернатор өзүнө чакырып алып, ушул жылдын аягы менен алтын сертификат чыкпаса, алтын тамга чыкпаса, олимпиадада окуучусу чыкпаса, андай мектеп директорунун кереги жок. Андай билим берүү бөлүмүнүн башчысынын кереги жок деп талап койду. Кетесиңер. Кантип завод курабыз, кантип фабрика курабыз, канткенде жумуш орун түзүп беребиз деп келишибиз керек эле райондо. Чет өлкөлүк окуу жайда жазып коюптур. Мамлекетти талкалайм десең, мамлекетке согуш ачып, миллион миллиардтарга курал жарак сатып алып, адамдарды өлтүрүп, бири-бирине салып берүүнүн кереги жок. Биринчи билим берүү системасын талкала деп. Жазылып турат бүгүнкү күнгө чейин. Билим берүүсүн талкала деп. Ошол билим сапатсыз билим берүүдөн окуп чыккан балдар, кыздар эртең ошол мамлекетке барып сапатсыз башкаруучу болот дагы, анан өзүн-өзү талкалайт. Мен азыр мына карап отурам. Кыргыз биз уялбайбыз. Качан кыргыз апалар ушинтип көчөгө чыгып алып көрүнгөн жерде кыйкырып кокуй деп митингдерде жүрчү элек. Кайда Курманжан апабыз? Өзүнүн баласын салып берип атат. Өлүмгө. Өзү турат жанында карап, балам башыңды көтөр деп атат. Эмне саласың башты, артыңда элиң турат. Ана кыргыз апалар бизден. Небере чоңойтуп, туура сөз айтып, элди туура багытка буруп, момундай ызы-чууну токтоткон апаларыбыз кайда бул? Каяка баратабыз кыргыз? Мына көчмөндөр кагылышы деген китеп бар, араңыздарда окугандар болсо, ошо көчмөндөр кагылышын караңыздар. 1800-жылы Ысык көл өрөөнү мына түндүктөгү эң тың чыкмалардын бири хан атына ээ болгон Ормон-хан атабыз. Ушул Ормон-ханды өлтүрүп атышат. Мына Балбай баатыр, Алыбек баатыр, Боронбай баатыр бийлер. Ошону өлтүрүп атканда Ормон-хан айтып атат. Айланайын надандар дейт. Ушу менин өлүмүм менен кыргыздын бири-бирине бут тосуусу, бири-бирин көрө албастыгы, ичи тардыгы кошо өлүп кетсе, мен дейт силерди кыйнабай эле өзүмдү өзүм өлтүргөнгө даярмын. Мени менен антпейт да дейт. Мени менен өлүп кетпейт да, кыргыздын ичкемеси калып атпайбы дейт. Мына бүгүн чогулуп мени өлтүрүп аткандар ынтымакта болуп, эртең бири-бириңерди өлтүрөсүңөр дейт. Бул деди чындык, турмуштун чындыгы деп туруп анан Ормон-ханды өлтүрүп атышат ошо. Ормон-ханды өлтүргөндөн кийин ошол төртөө кийин бири-бирин өлтүрүп атпайбы? Так талаш, бийлик талаш, атак талаш, танк талашмайды. 1800-жылы айтып атат ошо. Эми ошол нерсе бизге дагы эле келип атат да, мына мен көрүп алып таң калып атам. Бул жак мен түшүнүгүмө алганда лицейдин мугалимдери, бул жак мына мектептин мугалимдери, ата-эне, уксаңыздар, ата-энелер отурасыздар, бири-бириңиздерди бир душмандай мамиле кылып, бири-бириңиздер менен урушуп, талашып, ай сен сүйлөбө, мен сүйлөйм дегенге чейин барып атасыздар. Бул нерсенин өзү уят. Эмне үчүн президентибиз жан талашып, чуркап, балдар билим алсын деп мына мектептерди курдуруп атат. Эмнеге? Балдар билим алып, эртең билимдүү, илимдүү, муун чыкпаса, биздин келечегибиз жок. Биз билимсиз эч жака бара албайбыз. Бүгүн мына кошуна Өзбекстанга барып келди, президентибиз айтты го. Мен барып алып уялып келдим деп. Тиш чукуган заводубуз жок экен биздин, тиш чукугуч чыгарган. Башканы тим коёт. Мына биз өткөндө областтар аралык барып, Оштон барып, Андижан облусуна барып көрүп келдик. Чындыгында уялып келдик. А биз болсо ушул жерде турган имараттарды талашабыз. Имарат силердики эмес, кечирип койгула. Имарат мамлекеттики. Кыргыз Республикасынын билим берүү, илим берүү министрлиги бар. Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусунда ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү бар. Ноокат райондук мамлекеттик администрациясы бар. Айыл өкмөтү бар, мыйзам бар. Буга чейинки мыйзамсыз болуп келген аракеттин бүт бардыгы бүгүнкү күндөн баштап токтотулган. Баягындай аймактын, Ноокаттын өзүнүн президенти, өзүнүн ханы, тиги өзгөндүн өзүнүн президенти, өзүнүн ханы деген заман бүттү тууган. Ким акчалуу болсо, ким күчтүү болсо, ошолор келип башкараган, ошолор келип бийлеп, ошолор келип чечкен заман бүткөн. Бүгүн Кыргыз Республикасында бир гана крыша бар, бир гана домкрат, бул Кыргыз Республикасынын президенти. Кыргыз Республикасынын конституциясы бар, мыйзамы бар. Ошол мыйзамдын аткарылышын кепилдикке туруп берген башында Кыргыз Республикасы президенти бар. Болду. Башка маселе болбош керек.
имараттарды чогулуп алып 2-ден 3-төн чогулуп мен чечем, сен чечем, ага берем, буга берем деген маселе болбош керек. Токтотулуш керек мунун баары. Мамлекеттик бийлик бар. Ошолор отуруп алып биз акылдашабыз да кеңешебиз дагы чечебиз. Мына лицей деп кыйкырып атасыздар. Мына мен куттуу жерде турам. Мен дагы ошондой айылдан бүткөм. Аксай орто мектеби Манас физика, математика багытындагы лицей болгон. Менин классташтарымдын 5-өө лицейге кетип эле окуган. Мен алар менен душман болгон эмесмин. Мен алар менен кырылышкан эмесмин. Ал балдар физика, математика багытындагы эң күчтүү специалисттер болду. Мына бүгүн жогорку окуу жайларда сабак берип атышат, мектептерде сабак берип атышат. Мен алар менен неге душман болушум керек? Адамдын өзүнүн тандоосу. Биз бүгүн кайра артта 1800-жылга кетпешибиз керек. Адамдын, баланын тагдырына ата-энелер анча-мынча адамдар мынтип уюштуруп, интрига кылып, ар жерде баланын тагдырына балта чаппаган. Баланын тагдырына балта чапканга эч кимдин акысы жок. Мына мектептерде энеси болушактын кызы, тиги кызы болушча, эми энеси болушактын кызы ыйлак, атасы болушактын баласы ыйлак деген заманга келип атабыз. Мектепте мугалим кыздарын уруп тилдеп коюп атса, кырылышып мына канча деген эме менен мектептен мугалимди кетирип алып баарыбыз баатыр болуп атабыз. Кокуй мына кетирип салдык деп. Бизди жаткыса эле чаап окутчу мугалимдер. Жаткыса эле чаап салчу. Анан ошону барып үйгө барып ата-энеңе айта алчу эмеспиз. Эгер ушинтип мугалим уруп койду десең, ата-энең кайра кошулуп урчу. Сенде маселенин бар деп, сенде да деп. Бир нерсе кылбасаң каяктан урат деп. Мына ошондон мугалимдин кадыр баркы көтөрүлгөн да, биз эжекелерибизди, агайларыбызды көргөндө 1 километрден качат элек. Чүкө ойноп аткан жерибизден чүкөбүздү алып качат элек. Ага эжекебиз келип атса алдынан өтпөйт элек кыя. Салам айтып жээке туруп анан өтөт эле. Мына мугалимдин кадыры бар. Биз бүгүн мугалимди кайерге түшүрдүк? Биз мугалимди бүгүн жерге таштап салдык. Тепсеп салдык, мугалим деген бир жүргөн байкушту. Эптеп сабагын берип атат деп. Мына 30 жылдагы коррупция, мамлекеттеги толгон коррупциялык элементтердин акыры жыйынтыгы мына бүгүнкү күнгө алып келди. Чындыгын айтып моюнга алып коюшубуз керек. Мамлекетти итке минген абалга алып келип таштап салды. Бүгүн ошол итке минген мамлекетти оңдоонун үстүндө аракеттер болуп атат. Мына коррупциялык элементтердин бир эле нерсесин айталы, Кумтөр. Ошону дагы кокуй тиги кыргыз иштетсин, өзүбүзгө алалы десе чырылдап ар ким чыккан, ушинтип уюштуруп ар кайсы жерде. Кыргыз иштете албайт, кыргыздын колунан келбейт, кыргыз деген талкалап коет, кыргыз барса эле жок кылат деп. Президент саясий эрк кылып туруп, аягына чейин туруп берди эле, бүгүн кыргыз балдар, директору дагы, президенти дагы, зам директору дагы, кызматчысы дагы. Соп-сонун эле иштеп атат, Кумтөрдү талап тоноп жок кылып жиберген жок кыргыз. Мына акыркы 28-29 жыл ичинде Кыргызстан ушу Кумтөр иштеп аткан 29 жыл ичинде 81 миллион доллар пайда бериптир Кыргызстан. Акыркы 9 ай болду мына кыргыздар алып өзүбүздүн мамлекетке иштетип аткан 9 ай болду 220 миллион доллар пайда берди. Мына коррупция каякта жатат. Мына биздин кечеге 5 мал намаз окуп кудайлап аткан президенттерибиздин, премьерлерибиздин коррупциясы. Миллион, миллиард долларлар чөнтөккө кетип атат. Көрсө болот экен, президентибиз мына бүгүн чыгып айтты. Мен акчаңарды албайм деди. Мен бай болбойм, мага кереги жок. Мамлекетти бутуна тургузам, мага Алла насип кылып ушул жерди берди эл башчылыгы. Мен аягына чейин барам деди. Мына туруп атпайбы бүгүн. Ошол Кумтөрдүн эсебинен мына канча деген мектептерибиз курулуп атат. Бул бир эле мектеп эмес, ошол болсун. 553 мектебибиз бар бүгүн ошол болсун да. Бирок ошол болсун. Билим берүүнүн сапаты жанагы ОРТ деп коет, жалпы тестирлөөнүн жыйынтыгы, олимпиаданын жыйынтыгы, алтын сертификаттын жыйынтыгы, алтын тамганын жыйынтыгы менен эң акыркы 9-орундабыз. Кайсыбызга мактанабыз, кайсыбызга кырылышабыз мынтип бири-бирибиз менен. Эң акыркы 9-орундабыз. 7 облус, Ош шаары, Бишкек шаарынан дагы эң артында 9-орунда турабыз. Мына 553, 10.073 мектепти бүтөт экен. Мына былтыркы бүткөн балдар 10.073 бала. Ошонун ичинен 44 болгону тиги сертификат алганбыз. Олимпиадада 1-орун алган бирөөбүз жок. Биз чырылдап атабыз, бул уят. Ордолуу, касиеттүү, берекелүү Ошто билим тармагында мындай болбош керек деп мына губернатор баш болуп чырылдап атабыз. Мына билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларынан бардыгына тапшырма койду. Губернатор өзүнө чакырып алып, ушул жылдын аягы менен алтын сертификат чыкпаса, алтын тамга чыкпаса, олимпиадада окуучусу чыкпаса, андай мектеп директорунун кереги жок. Андай билим берүү бөлүмүнүн башчысынын кереги жок деп талап койду. Кетесиңер. Себеби бүгүн мезгил башка, уктап отурган бай илгеркидей уктап үйүндө жаткан жетекчилер кечирип койсун. Бүгүнкү темпке кошулуш керек. Эгер темпке кошулбаса, анда алар кызматын өткөрүп берип кетиш керек.
Мына бул кишилердин башында дагы турат. Быйылкы окуу жылдын аягы менен биз эгерде ошондой сертификат, алтын сертификат албаган, алтын таңга албаган, олимпиадада жеңүүчү таппаган билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары баарын кызматтан алабыз. Ар бирине айтылган бул маселе. Мектеп директорлорунун бүт бардыгы кызматтарынан кетет. 600-700 окуучусу бар мектептен бир алтын тамга чыкпаса, бир алтын сертификат чыкпаса, бир олимпиадага бара албаса, кимге кереги бар 10 жылдар, 20 жылдар директор болуп отуруп? Толтура андайлар. Бул эле жерде эмес. Мен мисал кылып айтып атам. Толтура область аймагында өтө көп. Ошонун бардыгы акырын айланып келип анан бизге жыйынтык берип атпайбы? Ошол облус эң арткы орундабыз. Бул деген биз үчүн өтө уят. Биз мугалимдерге шарт түзүп беребиз деп бүгүн президентибизден баштап ошондой мамилеге өттүк. Мугалимдерге шарт түзүш керек. Бүгүнкү күндүн элитасы мына ушул мугалимдер. Бүгүнкү күндөгү бийлик башында отургандын бардыгы мугалимдердин колунан чыккан адамдар. Биз асмандан түшкөн эмеспиз. Фундаментти куя турган ушул мугалимдер, ушул мектеп. Эгерде фундамент начар куюлса, бардыгыңыздар билесиздер. Үйдүн фундаментин начар куйсаңыз, дубалын алтындан тургузуп салсаңыз дагы ал эчтекеге жарабайт. Эртең фундамент куласа, үйүңүздүн кирпичи бардыгы кулап калып атпайбы? Биз фундаментибизди талкалап атпайбыз бүгүн. Кок үйлөп келип бири-бирибизге жеке кызыкчылык үчүн чуркап жүрөбүз. Жеке кызыкчылык үчүн ар кимдин камчысын чаап атабыз. Эң жаман нерсе ушул, биз бул адаттан кетишибиз керек. Мамлекеттик бийлик деген бүгүн иштеп атат, мыйзам иштеп атат. Мурдагыдай жеп ичер, үйүндө жатып алып, жамбаштап жатып алып, ишин кылгандардын бардыгы четинен кетип атат. Мына көрүп атасыздар. Айыл өкмөт башчыларынан баштап, айыл башчылары, башкалардын бардыгын кетирип атабыз. Мунун бардыгы жөн эле нерсе эмес, мисалы биз тууганчылыктан же бирөөдөн акча алып коелу, же башка кылалы деп кетирип аткан жокпуз. Иштебей жатабы, кетет. Колунан келбей жатабы, өзүнүн уяты менен өткөрүп бериш керек да, кетиш керек. Колунан келген кишиге бериш керек, мына кетип туруп, анан жылып кетиш керек болду. Атасынан калган мурастай эле жабышып отура берген заман бүттү. Анан бүгүн мына отуруп алып, мына мен деле жана айтып атам, лицейде ошол балдар бүтүп кетип окуп атышат, биз кырылган эмеспиз. Биздин мугалимдерибиз бири-бири менен кырылган эмес, бир айылда эле чоңойгонбуз. Бизге алар келет эле, биз аларга барат элек, ойнойт элек, күлөт элек. Балдарда эмне күнөө? Эң туура эмес маселе мына ушул жерде. Балдардын келечегине балта чабуугачы Алла алдында дагы ата-энелер силердин акыңар жок. Себеби баланын жаралышы башканын бүт бардыгы бул Алланын аманаты. Ырас тирүү жан болуп жаралдыбы? Анын өзүнүн тагдыры бар. Анын өзүнүн мойнуна коюлган Алла тарабынан берилген жоопкерчилиги бар. Анан Алланын буйругуна каршы чыга тургандай биз пенде кимбиз? Биз эч ким эмеспиз. Ошон үчүн Алланын аманаттарын ортодон бузуп, токуй бул тигинин баласы, бул мунун баласы, бул тиги көчөнүкү деп отуруунун өзү уят. Мына айылыңыздарды алалы. Бир дагы результат жок мектептерде. Результат жок. Олимпиадага чыккан балдарыбыз жок. Мына быйыл кырылып отуруп биз билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларын 2 күндүн биринде чакырып урушуп, бизге силердин акчаңар кереги жок. Бизге алып келбей эле койгон. Бизге эч нерсе алып келбей эле. Конверт көтөрүп чуркап барып биздин алдыбызга келбей. Силер ошол жердеги сапатты карагыла. Ошол акча көбүрөөк болуп атса, ошол балдарга жумшагыла деп чырылдап отуруп, олимпиадада мына республикалык олимпиадада 9-орундан быйыл 5-орунга жылдык. Быйыл мына 2 балабыз жок дегенде республикалык олимпиадада 2-орунду алышты. Кара Суу районунда. 5-орунга жылдык. Биз быйыл ошону талап кылып атабыз. Мына жалпы билим берүү тестирлөөдө жок дегенде 5-орунга жылалык быйыл да. Кийинки жылы дагы 3-орунга жылсак, 3 жылдан кийин Кудай буйрса 1-орунга чыгышыбыз керек. Биз эл аралык уюмдардан суранып атабыз, келгиле бизге лицейлерди ачып бергиле. Бизге гимназияларды ачкыла. Элде тандоо болсун, бул конкуренция да. Билим берүү дагы чоң конкуренция. Ким колунан келип жакшы сапаттуу билим берсе, бала ошол жерден барып окуганга анын укугу бар, ким тыя алат? Мен өзүмдүн баламды кайерге окутам, ал менин өзүмдүн ишим мисалы. Лицейге беремби, гимназияга беремби, мектепке беремби, кайсы жердин сапаты жакшы болсо, мен ошол жерге барып окутам, эгерде мага баламдын келечеги керек болсо. Кытайга барып окуйбу, башка болобу, бардыгы Алланын буйругунан. Алланын буйругу кандай болуп жазылса, ошондой пенде ошол тагдырды көрөт. Ал тагдырды көрүү үчүн Алла дагы айтып атпайбы? Коргонсоң коргойм деп атат. Алла коргонсоң коргойм дейт, коргонбосоң коргобойм деген эмеси жок Алланын. Уадасы. Коргонсоң коргойм дейт, жыл алдыга деп атат. Өзүң аракет кыл пенде. Бай алмагыш оозума түш деген жатып алып
отурган заман ал эч кимге эч нерсе бербейт. Бүгүн көрүп атасыздар да, айылдарда ошентип алма уш, озма чү дегендин бүт бардыгынын жашоосу кандай? Чындап аракет кылып, кудайлап, мээнет кылып, уктабай чуркап жүргөндөрдүн жашоосу кандай? Бүгүн заман ошондой. Биз рыноктук экономикага өткөнбүз. 30 жыл болду рыноктук экономикага өткөнүбүзгө. Анан бул имарат тигиники, анан тиги имарат мунуку, анан бул биерде калсын, тиги терде калсын. Уят. Биз мындай жерге минтип келбешибиз керек эле. Биз ноокатка кантип өнүгөбүз, кантип өсөбүз, кантип завод курабыз, кантип фабрика курабыз, канткенде жумуш жолун түзүп беребиз деп келишибиз керек эле райондо. Айыл өкмөттүн башы оорубаш керек эле, райондун башы, райондук бөлүмдөрү башы оорубаш керек эле минтип. Эки көчө болуп кырылышып, кимдики тиги эли көбүрөөк болуп кетсе, ошону утуп кеткен заман андай болбош керек. Биз аны менен оорубашыбыз керек. Биз бүгүн ушундай маселенин бардыгын түп тамырынан кыркышыбыз керек. Заводдорду ачышыбыз керек, фабриканы ачышыбыз керек. Мына бөөдө кырсыктарды көрүп атасыздар. 2 күндүн биринде Кудайдын күнү экен, мына суу алып кетип канчалаган үйлөрдү басып алды. Алла ошондой балекеттен сактасын. Мына көрүп атасыздар го кутурган өлкөлөр бүгүн кандай болот. Кургак жерине суу ташкып, суусу көп жердин бардыгына кургакчылык берип талкалап коет.